Түп районундагы үрөн чарбалары дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыз кылуу аракетинде. Азыр үрөндөрдү тазалоо иштери кызуу башталды. Райондогу ири үрөн чарбаларында Россиядан келген арпанын вакула, күздүктөрдөн 2 түрү, жаздыктардан дагы жогорку сорттору бар. Мына элитни супер элита сортторун алып келсек, анан биринчи, экинчи репродукцияга өндүргөн үрөндөрдү дыйкандарга таратабыз. Эми дыйкандарга абдан жакшы болуп калды, азыр дотация аркылуу үрөн алып атышат. Жеңилдетилген 70% дыйкан төлөйт, 30% мамлекет төлөп берет. Анан азыркы баалар, мына жаңыдан эме чыкты, антимонополия баа койду. Чарбалардагы үрөндөрдүн бааларын антимонополия бекитип, азыр буудайдын баасы 28-30 сомдун тегереги, арпаныкы 25-26 сом деп былтыркыдай эле бекитилди. Түп районунда жалпы 4 үрөнчүлүк чарбалары иш алып барат. Азыркы күндө жазгы талаачылык жумуштарына даярдыктар жүрүп жатат. Үрөндөрдү тазалоо, ошол эле үрөндөрдү кайра дыйкандарга жеңил жолу менен жана мамлекеттик дотация жолу менен берүү боюнча азыр 4 үрөнчүлүк чарбабыз болжол менен 1800 центнер үрөндөрүн даярдаганын үстүндө иш алып барып жатышат. Бул токтоло берсек, эспарцеттин үрөнү, арпанын үрөнү, буудайдын үрөнү дотацияга коюшат. Мына жакында эле ошо дотациянын баасы бекитип беришти. Кудай буюрса, мына 1 айдан кийин жазгы талаачылык иштери башталса, үрөнчүлүк чарбабыз дыйкандарга толгондуу үрөндөр менен камсыз кылуу аракетин кылат. Түп районунда жалпы 52 000 айдоо аянты бар. Анын басымдуу бөлүгүндө дан эгиндери эгилет. Былтыр айыл чарбасына өзгөчө көңүл бөлүнүп, Россия, Германиядан келген сапаттуу үрөндөр дыйкандарга насыя менен берилген. Мындагы дыйкандардын көпчүлүгү түшүмдүүлүгү жогору болгон жаңы сорттогу үрөндөрдү пайдаланууга өтүштү. Чарбачылык өсүмдүктөрүнөн тышкары биз дагы ушул жаңы өсүмдүктөрдүн өздөштүрүү максатында мына жүгөрүнү тоютка даярдоо, чыкты тоют даярдоо боюнча өздөштүрүүгө кол алганбыз. Мына быйылкы жылда дагы ошол тапшырмалардын негизинде кант кызылчасын дагы өздөштүрүү боюнча ишти алып баруунун үстүндө окутуу семинарларын өткөрүп жатабыз. Былтыркы жылдан тарта мамлекет тарабынан Сугат суу башкармалыгын өнүктүрүүгө 19 миллион сом каражат бөлүнгөн. Мында Союз мезгилинен бери каралбай калган каналдарды оңдоп түзөө, лотокторду орнотуу иштери жүрүп, дыйкандарды өз убагында Сугат суу менен камсыз кылуу аракеттери көрүлгөн. Ошондой эле айыл чарба техникаларын жакшыртуу үчүн районго лизинг долбоору келген. Анда дан эгиндерин оруп жыноочу комбайндар, ар түрдүү үлгүдөгү тракторлор жана башка айыл чарба шаймандарын жеңилдетилген шартта жылдык үстөк пайызы 6-9% менен 7 жылдан 10 жылга чейин берилген. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн.